Ошон үчүn сөз токтотуп, мына ушу суроолорго кичине карамаш этип коеюн. Балким бул жерде жанагыдай башыма жанагыдай эме түшүп калды деген суроо болуп калса, ага жооп берип коебуз, жанагыдай акты түшүп калса деген. Тилек окуп коеюн, дуа экен бул. Ассаламу алейкум чубак ажы. Сизден жараткан ыраазы болсун. Үй ичиңиз тынч, өзүңүз аман болуң. Биздин мекенде сизге окшогон аалымдар көп болсун. Туткан орозоңуз кабыл болсун. Эми урматтуу бир тууганым, эми аалым, эми мындай бир салыштырмалык сөз экен да. Ушул жерде сабак өткөн аалымдардын астында биз аалым эмеспиз. Эми жанагы өрдөк жото чулдук бий деп молдосы жок жерге барганда аалым болумуш этип койгон менен биз кичине талаа илимбиз, урматтуу бир тууганым. Ошону эстен чыгарбайлык. Эми окуй берсе барып аалым болуп калат деген үмүттө аалым деп айтып коебуз да. Мисалы үчүн жаш балдар келгенде карака дейбиз, өзү карака Фатиханы жанып жаттай элек, бирок карака дей беребиз жаңы балдар. Эмнеге? Эми кары болуп, ошонун дамыла аалым дей беребиз. Эми иншалла барып аалым болуп калса эч кабы эмес, ажап эмес деген жакшы үмүт менен. Орозонун жана Рамазандын баалуулугун айтып коюң, жана кайда, кайсы убакытта дуа кабыл болот. Орозо ооз менен болгон дуанын баары кабыл болот. Айрыкча ифтарлык кылып аткандагы дуа, саарлык кылып аткандагы дуалар, урматтуу бир тууганым, иншалла шексиз кабыл болот. Кээ бир аалымдар даават жок дешет. Ушул суроого так жооп берип койсоңуз. Даават жок эмес, даават бар. Кур'ан-ы Каримде Кудай Таалам айтат: "Уд'у", даават кыл деген сөз. Уд'у. Кантип айтат? Уд'у иля сабил раббика бил хикмати вал мауизатил хасана. Бар. Бирок ким кандай даават кылат? Колунан келишинче. Бирөө чакырып даават кылат. Бирөө сабак айтып даават кылат, Шейх Мусага окшоп. Бирөө урматтуу бир тууган дин менен жашап, көркөм жашап, өзүнүн жашоосу менен даават кылат. Бирөө илим үйрөтүп даават кылат. Ошон үчүн дааваты жок деген болбойт. Даават келип, элибизге жакшылык келип калды, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн даават менен дааватчыны жектебегиле, аларды жоктобогула. Дааватчылар да чегарасын билсин, молдолорго тийишпесин. Молдолор урматтасын, сыйласын. Молдодон төр талашпасын. Молдого жамбашты берсин, төшөксүн жылуусун берсин, урмат кылсын, сыйласын, анан мечит ичинде кийлигишпесин. Дааваттагы 6 шарт, 6 сыпат дегендерди бекем кармана турган болсо, даават береке, урматтуу бир тууганым. Эгерде кайсы бир дааватчы дааваттын шарттарын бузуп, молдолордун көз карашын дааватка бузуп койсо, ошол дааватчы күнөөкөр болот да. Даават пайгамбардын иши. Бул ошо катыраңдын маселеси, бул маселе. Көпчүлүк адамдар каптама тис салдырып алышкан, бул шариаттын мыйзамында кандай болот дейт. Урматтуу бир тууганым, дамлылардын пикирлери бар. Бирок мен өзүм мындай бир туура десем пикир айтып берейин. Эгерде тиш алынып кайра салына турган, топудай болуп тишке каптап коюп алынып салына турган болсо, усул алганда утур алып, усул алып кайра салып туруш керек. Топудай кылып алып туруш керек болот. Эгерде тишке орнотуп, бекемделип, алып салынбай турган болуп, бир мүчөдөй болуп катып калса, бул биздин мүчөнүн өкүмүн алат. Бул эреже бизде. Эгерде бир мүчөгө катырылып, чыкпай турган болуп орнотулса, бул мүчөнүн өкүмүн алат. Ошого боло берет, урматтуу бир тууганым. Каптама тис салдырган шарият боюнча зыян эмес. Болгону, эгерде бекемделип коюлса, тиштин өкүмүн алат дагы. Мисалы үчүн күнүгө тайрат алганда тиштериңи сууруп, мык менен сууруп алып, тайрат алып кайра кабып койбойсуң да тиштериңи. Өзүңдүн тишиң өзүңдү тура берет деген сөз да, урматтуу бир тууган. Ошонун өкүмүн алат. Буга ошол Суриялык ханафилер, Афган ханафилери, Саудия ханафилеринин бардыгы ушундай деп айтышат да. Анан кээ бир адамдар айтышат, эми тиш салдырганда ичине тайрат жетпей калат, башка жабиранын өкүмүн окшойт балан түкүн дешет. Эми талаш болгон менен көпчүлүк басымдуу аалымдар болот дейт, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн ошондой деп биз дагы айтып жүрөбүз. Зарылчылык болуп калса тиш салдырганга, анан зарылчылык болбосо анын кереги жок. Инсандын ыйманы азайып көбөйүп турабы, же болбосо эскирип жаңыланып турабы дейт. Ыйман азайбайт да көбөйбөйт. Ыймандын фазилети азайып көбөйүп турат.
İmandın fazileti amal menen azayat, amal menen köböyöt. Köp amal kılsang fazileti köböyöt, az amal kılsang fazileti azayat. Bирок aslül iman azaybat da köböyböйт. Misal üçün men Allah Taala жалгыз деп iman keltirdim. Azayğanda mene жалгыз дегеним azayıp kalıp ekөө деп kalamбы? Allah Taala жалгыз iman keltirdim. İmanım köböygöndө Allah'ты men kантип aytıp kalam misal üçün. Bul azayış köböyüştü kabul albagan түшүнүк iman деген nerse. Bирок imandın bereketi azayıp köböyüp durat. Ana şunday akida meselesi. Kredit algan koşuna tuğandardın üyünün dağım jegenge majbur bolobuz. Majbur degende kanda ap kel oozуңа tığıp jebesең өлтүрөм bıçak sayam деп tursa, ana oşo majbur bolot da. Oşo majbur. Жизненный кошелек дейт го. Ушинтип tursa, ana oşo majbur. Koy ölüp kalbayın деп. Anan onday bolsa majbur emes. Biriler aytат da men namaz okuyum, katırım jolukчан, balam kaarı ушундай. Anan tuğanım toy beret, araktарды koygon, men barбай koysam maňa taarınat deyt. Men aytmay apanda dedim. Oşo akmak pes. Namaz okuganını bilet, oruç tutkanını bilet, katının jolukчан ekenini bilet, senin davetçi ekenini bilet, molda bileden sabak alganını bilet. Anan oşonu bilip durup arak koyup çıkırsa, sen tarınsaň bolboýbu. Sen tarınsaň jaraşpay. Hey, meni bilbeysiňbi? Ol tarınsa jaraşar arak koyup alıp durup. Al arak koyboy, bismillah dep halal koyup durup çıkırsa barбай koysaň tarınsın. Бирок sen ушунча жылда ушунда жүргөнүңдү билет, намаз окуганды билет. Анан арак коюп чыгып сага тарынса, sen тарынсаң болбойбу? Түшүндүңөрбү? Ушундай. Ошон үчүн мажбур деген болбойт да. Тууганды катнашты үзө албайбыз дейт. Мындай болуп калат. Кайненең процент алат, кайненең. Кайнатаң экөө. Кесапаты. Барбасаң катын капа. Барсаң кесапаты. Барбай koysаң үйгө киргизбейт. Не кылыш керек? Катындарга умат келген заман. Суткорлук иш кылышат олар. Айла кеткенде орозо болуп бар дейт да. Орозо эмессиң, бирок орозоңду айтып койсоң боло берет. Эмнеге дегенде, орозо деген бир нерседен сактануу деген, мен арам оокаттан сактанып атам деген ниет болот да. Мен орозо элем деп айтсаң жараша берет. Анан бар отуруп калып шам казан айтып кетти, эми любовь ачылат да шамда. Нафилиң деле, парзың деле. Эми жегенге туура келип кала турган болсо, сен карап көр дейт. Үйүндө бакчасы бар, башка нерсеси бар, арамда башка адалда канча оокаты бар да, ошол оокаттан деп күмөн кылып же дейт. Эми күмөн кылыш кыйын болуп калса, чөнтөңгөн пул чыгарып туруп, ушу кайнене сизге бир неге көтөрүп келишим керек эле, ушу наватка ушу кишине деп туруп, ошо жей турган тамагың басын болжолдоп туруп, ошол пулду хадия кылып берип кой дейт. Ошондо сен өзүңүн адал акчаңа бир нерсе жеген болосуң. Бул акыркы хыйласы дейт. Анан барып алып жей берип, анан толуп калганда эмне туруп отуруп кайра жеп, мындай наракындыктап алып туруп жей берсең, анда болбой турматы бир тууганым. Социалдык тармактарда группа ачып баарлашуу туурабы? Аял эркек, классташтар жана башка чоң кичинелер да азыркы күндө ушуну менен алек. Ушул тууралуу айтып бериңизчи. 40-50 жаштагылар да группаларды ачып алышкан WhatsApp'тан дейт. Эгерде мисал үчүн мына кече келгенде Кулундуда бияктарда группадан сабак болот, кегиле деп айтышып аттык го. Эгерде жакшылык ишке боло турган болсо, бул жакшы нерсе. Анан гыйбат кыла турган болсо, бул жаман нерсе. Адамдарды урушуп бөлүп, динсиздикке фасыкка апара турган болсо, бул жаман нерсе. Яни бычактай гап да. Бычактап келип туруп, бисмилла деп туруп, кой союп туруп, бизди чакырып аш кылсаң, мына кече бизге Дамлам Аюп Дамла аш кылды. Ойбой, андай тамак жеген эмес. Жанагы палоон үстүндөгү жанагы фарик болгон нерсе бар экен го. Ошо эмне өш Дамла ошо? Барыга немесе. Оны биринчи жолу көрдүм ошону. Жүзүм ичиндегисичи? Göz içinde, maş, karagala. Uşinti berse bu soğuk bolot da. Anam bıçak kötörüp barıp birönüp bir sayat turgan bolsоң, bu aram. Oşoga ошо соц тармактагы жанагы группалар кандай максатта? Класстарда чогулуп, анан жими болуп, жанагыдай дальний ближний болуп, мынтип кетсе ал арам болот да. Ошондой. Bir ejeni суроосу 80 жашка кирген кампирдин суроосу. Bir катынды багалбай отуруп, экинчин алганга болобу? Кампирге мынча зарыл болду экен бул суроо.
80'ge çıksa özü. Antkeni keçe bir jerge barsak bir 85'teki çal aytıp atat. Şu ekinci ayal algan dep targıp berip koyup ben aytdım. Sizge kançalık muhtaçlığı var bu ekinci ayaldıkı? 85'teki meken da. Anın soňarynda birinçisin baga albagan, ekinçisini alganga bolboýt. Anan bagala turgan bolup bayıçeden korkkanlar var go. Bularga dagı bolboýt. Adiletlülük kılgandan korku oturganlar var. Bularga dagı bolboýt. 100 erkek oşonun bir 5-ösü gana alganga jarabasa kalgany jarabayt. Kursagın tok bolsa ele, kiyimin bütün bolsa ele, adamdın kursagın toyguzala katın bagala turgan bolsaň ele ala öresin degen bolboy turmapdy bir tuğanım. Zarylçylyk bolup kalat. Ayalı töröbey kalat, orukçan bolup kalat, enesin bagış gerek bolup kalat, ayal orukçan bolup jadan beriş gerek bolat, je başka bir sebepler bolup kalsa, oşol sebeplerden ulam alsa jaraşa turmapdy bir tuğanım. Anan tokoldu bekini alıp alat. Anan bayıçe bilgende dero talak berip yaka girip ketip, tokoldu etegine girip ketkenler var da. Olarga katın alganga bolboýt ekinçige. Oşo birinçi katın kelaşın günüge jıltıratıp juup tazalap, kampirjan dep kampir aka dep ele koşamat otura beriş gerek bular içi. Şunday. Şeriatda ayaldı jooluk salınsın deyt. Küyö karşı bolsa kanday bolat deyt. Küyönün karşılığına itaat kılınbay jooluk salınat. Ereje var bizde. La ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil halik. Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyruğan işine karşı iş kılıp mahluk itaat kılınbay. Jooluk salına veresin. Biroq jooluk salıngan üçün ajraşam dese ajraşa versin. Sen jooluk salınsan ajraşam dese ajraşa versin. Sen jooluk salın, Hudaýym saňa andan jakşysyny beret. Oşo seni manka kelese beringen, onu ise tüzügün beret. Eger sen jooluk salıngan üçün namaz okugan jaşabaým ondaýmyn dese, jaşabaý ele koysun. Hudaýdyn parzı bu. Şundukda urmatdy bir tuğanım. Elle de uşunkendir var gebirlerçe. Alganda jolusuna, jolushan kızlar jakşı bolat alat da anan keyin bol deme arak içesin, diskotekaga barabız, joluğunu çekin arkaga salın dep aytkanları bilem de. Kelet özü namaz okubayt, ana madrasadan kız alayın dedim bilen. Namaz barmı? İnşallah okuyun dep atam. İnşallah Hudaý Taala kalagany sana kalamak sana buyruk berip koygun. Oku dep aytkan sana. Sen oku anan gel dep aytasın da. Alganga jakşyny madrasada kızdı. Algandan keyin em joluň arkaga salın, men menen barasın, biçik oturasın, içinde vino içesin degenler dukturmatdy bir tuğan. Jok, anday bolboýt. Ayaldardın jenski şim kiygeni bolat. Iştan degen söz bolat. Şimdin özün köçege çıkıp alıp kiygenge bolboýt. Urmatly bir tuğanım. Biroq çapandyn içinden, hijabdyn içinden kiyse bolat. Anam kebirler şim kiyse bolboýt desele, erkekde şim kiygenge bolboýt. Biroq hatunlar özlerini şımdany kiyse bolat. Şımdyn özün köçege kiygenge bolboýt, işten katary kiyse bolat. Ana şım kiygizbey koysaň, kıştyn güni toň kiygen menen şamal girip ýagyn üşürüp koysa, ular bala tüýtürgen adamlar, mine bolat? Şım kiyiş gerek bolat urmatly bir tuğanım. Ayaldar masturat jamaаты menen şu janagy suroň astynda bir suro bar eken, oşol surony men buzbayt dep aytyp berem, oşol jeçti suro nesi bilip aldy. Jo buzbaytan. Ayaldar masturat jamaаты menen dawatga çyksa bolowu, kengiri maglumat berip koýuňuzçu. Dawatın şartlary var. Masturat jamaat degen urmatly bir tuğanım, oşol özünün küyösü menen, agasy menen, innisi menen, balasy menen çyksa bolat. Biroq андай şarty bolbosa anda bayandarga talimlerge baryp dursun dep aytabız. Men tüptü terekten G200 ştuk öz tamarkama öz çegimde mından 25 yıl ilgeri tikken elem. 2-3 günden keyin karasam jok, julup daryaga su agızıp jügörüptür, bul tereklerdi tölöýübüje kanday deyt. Terekleri biz köçöttördi tölöýdi. Senin 25 yıldan kazıga barıp, oşonda menin köçötüm agızı vergen desen al sana terek tölöp beribeyt. Oşonda arızdanış gerek ele. Surok dağınays degen bar da. Kazıga varsan kazı, köçöttörü 25 köçöttü, 200 köçöttü tölöp beresin, ap gelip pazardan berip koýosun da. Sana terek köçöttöreyt, terek tölöbeyt. Ayaldar toptolup Barat keçesin, Mevlüt ayında toptolup Mevlüt okusa bolovu, Ragaib keçesin belgilese bolovu, ayaldar toptolup Kur'an okusa bolovu deyil. Kur'an okuganlar jakşı.
Анан аялдар чогулуп кетти, жакын жерге чогулуп, жашыраак баланы имамга өткөзүп тарап окусаңар, бул дагы жакшы. Бирок аялдардын өзүнөн имам болуп алып тарап окуганы макруу. Бирок бир баланы өткөрүп, жашыраак баланы ошону уйут имам кылып туруп, мисалы үчүн бала апалардын биринин баласын өткөзүп туруп уюса болот. Бирок үйүндө окуган жакшыраак болот. Анан таргиб неме Рагаев кечеси деген Ханафи мазхабтагы аалымдар барат кечеси боюнча даиф хадистер деп айтышат. Бирөөдө тасаввуфтагылар жок, тоскон мустахаб деп айтат. Айтор кандай болсо дагы урматтуу бир тууганым, тоскондо тоскондорго мишаит кылбасын. Ошо. Саат канча болду? 10:20 да. 16 бар, мен жарымга чейин. Керемет жерибиз катыраң айылына келипсиз. Алла ыраазы болсун. Куранды окуган, 5 убак намазды окуган, жолук салынбаган келиндерге кеңешиңиз кандай дейт. Эми Курани Каримде 2 жерде буйрук келет. Ошол эле намазды оку деген Кудай, ошол эле Куранды оку деген Кудай Куранда 2 жерде жолук салын деп айтат. Мына ушундай маселе. Ревматизм, артрит сыяктуу ооруларга да суу тийгизүү ооруну күчөтөт экен. Ушул ооруларда таяммум менен ибадат кылууга уруксатпы? Деги эле кандай шартта таяммумга уруксат берилет дейт. 3 түрдүү шартта. Биринчиси ооруң бар. Суу иштесең ооруң күчөйүп кетиш коркунучу галиби зон болот. Таяммум кыласың. Ооруң бар, суу тийсе ооруңун сакайып кетүүсү кечеңдеп узарып кетет. Таяммум кыласың. Үчүнчүсү ооруң жок. Бирок өтө суук, өтө болуп турат, алсаң ооруп кала турган болосуң, галибузан таяммум кыласың. Эшикте ит өлө турган суук, ит байласаң турбай турган суук болгондо таратала турган болсоң, ооруп кала турган болсоң, таяммум кыласың. Кыргызстан эмес, Макка Мукаррамада пайгамбардын сахаба таяммум кылган. Кар жаабайт. Азыр бирлери бар кыштын күндөрү өтө суук болуп кетсе, таяммум кыл десе, астагфирулла дейт да. Өзүң астагфирулла. Эмне астагфирулла? Таяммум тараталыш. Таяммумду Кудай эмнеге жараткан бизге? Үшүп калба деп. Бир жолу Токтогулга бирөөлөр дааватка барыптыр. Садан кетен дааватчы. Дааватчыны көрсөм эле башынан өпкүм келе берет да. Молда барбаган жерге барат. Молда айтпагандай, анча-мынча хулиганчылык кылат, бирок баары бир өпкүм эле келе берет пешенесинен. Ошо даават Токтогулга дааватка барыптыр. Анан жунуп болуп калды. Эми аш кылган экен, жеп алган экен, жунуп болуп калып, эртең менен туруп, анан барса 40 градус чыкылдаган чык суук дейт. Челеке муздак сууну дарыядан алып туруп, чагып туруп. Ысык суук дейт, мечитте каякта эми жылып калды. Анан даратканага кирсе, дараткана темирден экен да, туалет кирсе. Анан жылаң айлак болуп темирге туруп, муздак сууну куйган экен, бут шык жабышып калыптыр темирге. Чык десе чыкпайт эмес, чыкпайт. Күч менен минсе, таманы сыйрылып кетиптир. Ушу болбойт да. Пайгамбарыбыздын убагында күн сәл суук экен, аякта Арабиянын эң суугун биз сәл суук деп айтабыз да. Арабиянын эң кете берген суугун биз кантип айтабыз? Сәл суук деп айтабыз. Түшүнүктүү? Алар биздин суукту көрүп, алар биздин суукту холодильник деп айтат, холодильник, фрезер деп айтат. Сәл суук болуп калган экен. Анан бирөө жунуп болуп, ушунага жунуп болуп калып. Анан сахабалардан сураптыр, туугандар, мен жунуп болуп калдым десе, бирөө айтты, сен таяммум кыл деп. Бирөө айтты, жок, сен гусул алышың керек деп. Анан сууга жуунуп, суук тийип, ооруп өлүп калыптыр. Пайгамбарыбыз ошол адамды айтты, силер өлтүрдүңөр өзүңөрдүн фатмаңар менен деди, урматтуу бир тууганым. Силер өлтүрдүңөр ошону өзүңөрдүн фатмаңар менен деп пайгамбар ушинтип айтты ошого. Ошон үчүн ташаддуд болуп кетпеш керек, радикал болуп кетпеш керек, шариятты аткарыш керек. 25 майда акыркы коңгуроо аземинде классташтар топтолуп, юбилей өткөрүү туура эмес деп угабыз. Сиздин сөзүңүз таасирдүү, сиз жакшы насаат айтыңыз дейт. Эми мектепте мугалимдерди барып, мен окуткан элеңиз рахматты эки бетинен өпкөндө кыздар эжекелерди, эркек балдар агайларды алмаштыруу болбош керек аерде. Деп патаны берип сүйлөп, кайра келсе бир жөнда. Анан барып, ошентип жакшы эле башталат биздикилер. Анан түштөн кийин болгондо эле аралашып кетип, дискотека болуп кетет. Анан мектептеги сүйүлөр эске түшүп кетет. Набада эринен ажырашып калган кыздар болсо, бардык ошого асалайрыга, асалдарга келгенде чымындар үйгө ошентип калышат. Анан риялардын параты болот. Өзү камбагал. Бирөөнүн сөйкөсүн алган, авустун туфлисин кийген, шакирттер тагып алган, бардык кошуналардыки. Кыз келсе,
Bala özü kambagал ташка сүттөт, бирок Эшмәттин машинасын сурап алган, Ташмәттин костюмын кийип, бай болгон, байбачы болуп келип, ана ошондон кайра кете турган. Кимге кереги бар ошонун? Эркек эл аралашканга болбойт. Бизде деле классташтар бар. Мен мектепти бүтүргөм, ито медал менен бүтүргөм. Бизде деле кыздар бар, балдар окуган. Кыздарды көрсөк учурашабыз. Салам алейкум, аман эсенсиңер, бала чака тынчпы, патча жүрөбү деп сурап коебуз, болду ушу. Анан кандай чүктөбөшүп башка калган, болбойт ондой. Алар деле бизди көрсө классташтар, жолук салынып калган кыздар бар, жолук салын элеги бар. Аман эсен ушундай. Аэропортто турам бир жолу. Биз азыр мынакей 44-кө чыктым мен. 44-төмүн, насип кылса. Аэропортто олтурсам, күтүп атсам, кат деле бир эже келип туруп, "Ассаламу алейкум дамна, жакшысызбы, аман эсенсиз, бала чака тынчпы, жакшы?" Эже жакшы. Мен классташың паланчамын. Кат деле эже отурат да. Разы болгонум келип, колун сунбады мага. Колун сунса мен деле байкамасам болуп калып, кандай деп мынтет элем да. Ушинтип учурашты, разы болдум. Намаз окуп аттыр, башка болуп атыптыр. Ошон үчүн үйдөнүш керек деп, классташ десе бир жолу көчөгө жылаңач чыгып албаш керек да. Барып учурашып кайра кайтса болот. Эжекелер мындай отуруп, кыздар менен агайлар мындай отуруп, Куран окуп өлүп калгандар анча мынча болот. Подаркасын берип кетсе бир жөн. Бирок түштөн кийин болуп узучу болуп кетип, рия болуп кетип, башка болгон ошагы туура эмес. Ошагы биз Молда Абдилlega эмнеге зиратка келдик? Устазыбыз. Кандай устаз? Астына чүктө окуган жерибиз жок. Бирок телефондон чалып алып, "Молда Чубак, эмнеге мынтип айттың? Молда Чубак, айды сен көрдүң, рахмат балам" деп урушуп дагы сүйүнүп да турган ошо Молда Абдилла. Устаз катары көрүп келдик. Мода Кудай кылга бардык. Эмнеге? Бир окуткан эмес. Бирок окуткан шакирттерден сабак алып калган үчүн зиратына келип кеттик да. Устадар зиярат кылыш керек болот. 25 жылда биз зиярат кылбастан ар жыл кылып турган жакшы болот. Аялдар үчүн намаз, Куран окуп жүрүп, топтонуп, кафелерде чай ичип, залга барып, топ ойногон туура элеби дейт. Эми аялдардын өздөрүнүн топ ойногону каршылык эмес. Бирок ошол жерге киргенде камера коюлуп калып, анан жылаңбаш болуп алып, спартивка менен ойноп аткан болсоң, фигураңын баары көрүнүп, камерага тартылса болбойт да. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын хадиси бар. Аял киши күйөөсүнүн үйүнөн башка үйгө барганда жолугун чечпесин деген. Зал башка үйдө. Ошоко барганда мусулманча спартивка кийип, жолук бар, спартивка окшогон, үстүндө көйнөгү бар, тизеге чейин арагында кененирээк шим бар. Ошону кийип аялдар өздөрү волейбол, баскетбол ойной берсин, боло берет өздөрүнчө болсо. Кафеге деле барса болот. Бирок бир нерсе бар, гыйбат башка нерседен дагы эмнеге аялдарга жамаат макруh дейт, анткени гыйбат көбөйүп кетет да. Андан башка нерсе урматтуу бир тууган, илгери тойлор үйлөрдө болот эле. Ал тойлор кафелерде болуп калды. Тойлор үйлөрдө болгондо эмне болот эле? Келиндердин баары кызмат кылат эле, иштимай алагат, ынтымак пайда болот эле. Азыр андай болбой калды. Балдар отун жана чай кайнатат, келиндер идиш жууйт, тамак кылат эле, жакшы болот эле да. Ошол нерсе жоголуп кетти бизде. Бизде адамдар отуруп байланыш жоголуп кетти. Муун бири тааныбай калды. Лейлекчилер Бишкекке барсаңар, туугандарыңардын балдары оруста карап коет. Здрасте деп отура берет мисалы үчүн. Орус болуп кетти мисалы үчүн. Неге? Ушундай иштер жок болуп калды. Келинди тааныбайсың кимдин келини экендигин. Абысындар бирин-бири билбейт, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн тойлор үйдө болсо жакшы болот. Ошого эми апалар экен 25 адам 30 аял экен үйлөрүндө кылса, сонун болбойбу деп ойлойм да менчи. Жумуртканын ичиндеги көздү агыны алып ташташ керекпи же албаса да болобу? Жарымын алып эмне кыласың? Ол сатып алганда бүтүн толугуна пул төлөгөнсүң. 5 сом агы менен салыс кошулуп 5 сом. Ысрафта. Эми тукум маселеси боюнча урматтуу бир тууган жумуртка боюнча тоок тууганда сырты бок болуп калса, ошол боюнча тамакка салып берсең, тамак булганып калат да. Базы жерлерде жумуртканы тукумду пышырыш үчүн ашты дамдайт го. Дамдап атканда суусуна жумуртканы салып, ошол жерден пышырып алып, кийин арчып туруп, анан кийин үстүнө туурайт экен кээ бир жерлерде. Ошондо жумуртканын сырты жуулбаган болсо, тамак болбой калат да. Же жанагыда чайнекке салып пышырасың го жумуртканы. Ошондо жумуртканын сыртын жуубай туруп салсаң, чайнекке богу жууп калса, чайнек чай ичкен болбой жууш керек, катараң кылыш керек болот анычы, ошондой. Сырты таза болгон болсо, салып иштете берсе боло берет. Анан агын бөлүп коюш, бул сахар болуп калгандарга. Сахар болуп калгандарга сарысы сахар көбөйүп кетет. Ошон үчүн аны аялыңа берип, өзүң агын жей бересиң. Майдын дак болгонун билиш үчүн күкүрттүн кынаасын салса болобу дейт. Күкүрттүн кынаасы учунда карасыбы? Ошо майдын дак болгонун билеби?
Ayağına geldi. Al u da. Al u bolbayt al. Bir piyaz salıp çiz degizde al ırık verip kalgan sala veresin da. Piyaz salıp görüş gerek oçu. Al u kükürtmüş u urmatı bir to boyt o. O boyt. Boytu koyun boldu. Taravih namazın kuptan namazının azanından ertere okusa bolovu. Bolboyt. Taravih'in uvağı kuptandın uvağı bolot. İto kuptandın parzı mene sünnetinden keyin bolot. Azan aytilip parzı mene sünnet okup taravih okup alsan ötpöyt. Parzı okup sünnet okuyandan okuysun da. Şunuktu oşonday. Azan uvağına çey namaz okusa bolovu. Eğer azan saat aytılıp atsa ağa çey namaz okusa bolboyt da. Misal üçün peşimdi uvağa kirgenden okuş gerek bolot turmatı bir tuğanım. Orozo tutup жүрüp bir gün orozo tutpay nayranda semne bolot deyt. Akmakçılık bolot. Uyat bu nerse. Bir adam Ramazan ayında bir gündü karnına koysa keyin ömür boyu tutup berse dagı nafil orozonu oşonun soğunu albayt da. Ramazan ayındağı bir gündü orozonu karnına koysa ataylap keyin ölgөнгө çeyin boş gündörünün bardığın tutup berse dagı nafil orozo kılıp tiginin soğun ala albayt. Alalbayt. Orozu tutup жүрüp bilbey bir nerse cevaz emne bolot deyt. Kudayım kursağın toyguzgan bolot. Men mufti kılıp şaylanıp kaldım bilesiңер. 2 yıl mufti bolgan barıngana mufti bir vakta. Anan orozonun birinci günü olup kalıp konferensiya berip atan. Urmatlı bir tuğandar orozo oldu başka dep. Anan kayşarlanıp su koyup koyuptur. Orozo oldu, orozo karmaşık kerekte sudan içip koyup sağa götü örüppün. Akı preste. Pres kaç tutat? Deyt, ben aytdım, niye desem? Orozo eken bilip kaldım, tuğandar dedim. Su içkenge orozo da bolboyt. Karap kaldı vardığı. Eşkim suraptır. Nabada bir adam esinden çıkıp su içip alsa, tamak jep alsa, al orozo buzulbayt, hani Kudayım suusun toydurgan bolot. Oşo Kudayım bana nasip kılıptır. Biri içkenge bolboyt. Atayla versen orozon buzulat desem, jurnalistlerin bari görüp, bir gün geçke gazetlerin bari meni жазган. Girip alıp orozo baştaldı dep aytıp atıp, içip aytıp atamçı. Uşunday bolat eken bazı payt uşunday eken de, uşunday eken. Ayıldık moldalarının kitapları eski, ilindin de eski degenge kanday karay, ilimi de eski degenge. O dödürügön söz. O bobogon söz. Ayıldın moldaların kitapları eski ilim eski degen. O şu eski kitap satağın geteyin dep buna molda Abdullah'a girip öz atı artık eken. Artık var da kulağında. Anan ustaz aytıptır. Attın ele jakısı Abdullah oldu dep at koyup bergen eken de. Anan o şu Havarizmi'din El-Kafi degen kitabın men hadiye kaldım. Eski kitapta baraka var dep. Fazlı baraka var dep kaldım oşonu. Berin desem ekim oldu biri karap, sorga kıyıp, janagada nары karap, ilap beri karap, gülüp kitabın berişti. Men kitap tapar jibem, nаны koyam, o жерде okuyum, el paydalanat, şu Molda Abdullah'ın barın jete ber. Oşon üçün uyuңorda eski kitaplar olsa bana bergile. Men aparıp anı özüm kitaplarıma koşup akademiyaga koyabız. Qayerде kurt jebeyt. Sen sandıkka salıp koyuyorsun da çiğrip ketişi mümkün da. Senin kızın aparıp balanın beşigine koyup maya basıp çiğrip ketişi mümkün. Aparıp onda koysak elleri okusa şunda payda bola turmatı bir tuğanım. Eski kitaplarda baraka var. İlimdin eskisi olbayt. Oru boyunca doktordan suraş gerek. Egerde doktor tıyılsa soruza karmaganga bolbayt degen söz. Biz ayttabız. Bunda degen ereje şariatta al-adatu hakimatun. Adat hükümdar degen. Kebir uçurlarda şariat hüküm aytat, adatыңarda kандай dep. Эми kasal bolup kalgan adamdan orozu karmasa bolboyu dese, oşol orunun eğeleri doktorların adatında, iliminde oşuga orozu karmasa bolo surayбыз. Bolboyt dese bolboyt, bolot dese bolot. Bирок şartı var, oşol doktor musulman boluş gerek. Udadan korkkan. Bunu ayttık 20 yıllık boyunca. Menin kızıma 3 yıl boldu, talagın beribey, beribey jataat kүйöөгө тийсе болобу. Kantip köyüge tiyet. Misal üçün, mende misal üçün çelek var. Toltura su var. Hem çeleke süt kuyugum geldi. Kantip toltura su tuza süt kuyam. Birinci suyunu töküşüm gerek, ikinci sütü kuyuşum gerek. Buna şunday kap. Eğer var ayar kantip erge tiyet.
Erden boşoş gerek, kийinlerге тийиш керек. Эми эр талагын бербестен эмне кылыш керек? Айыл топтолуп барыш керек. Отуруп ата-энесинен чыкыртып алып туруп, бакпасаң талагын бер деп, айыл өзү талагын алып бериш керек бир талагын. Эгер карабай айткан болсо. Набада нике кыйганда бейүзүр, бейнафака 6 ай таштап кетпеш шарты менен деген болсо, 6 ай бейнафака, бейүз таштап кетсе, анда молдого барса, молду талагын алып берет, түшүрүп коет өзү эле. Түшүнүктүүбү? Анда маселе оңоюраак болот. Эки айттын ортосунда нике болобу дейт. Болот. Бирок болбойт деген хадис бар. Бирок ал хадис даиф хадис. Onun manisi dagı 2 ayet bir günge tuş gelip kalsa. Bul ayet gün menen cuma gün tuş gelip kalsa. Erte menen ayet namaz okuysun, ayettik kılasın, anan cuma okuysun. Emi ayettik kılıp gelip üylensöň, anan cuma namazga barış kıyınırak bolup kalat da bu küye wala kelin nike kıyıp oturup, onu karap oturup, gözün karap, bul gözün karap oturup, cumadan keç kalıp kalbasın degen söz. Oşoga 2 ayettan nike kıysa bolbayt degeni bir günde ayet namaz menen cuma namaz tuğra gelip kalsa, ayet namaz menen cuma namazın ortasında üylengönge mahkur nijelat elna. Antkeni küye wala kelini köylegen karap oturup, gözü kızarıp oturup öyle, cumadan keç kalıp, terki cuma bolup kalbasın degen mani. Tiyanşi deydi. Tiyanşi egerde janagıday, ey tuğandar, çekin. Sete marketing bolgon jeri bolboyt. Tavarın ala berебиз. Muftiyat fatva çıgargan sete marketing bolboyt dep. Birok tavarlarını alıp işlete berебиз, bola beret. Şunday eken bu. Erkektin katasın tapsa bolobu Kur'an okup jatsa deydi. Aytat da. Aytat. Bizim Asuratuz Makka'da Kur'an okuyan Südeys'in karındaşından. Bizim çoğun adamlar alımda televizyondan çıkan aytıp beret, bir yere minti okudu, bir yere minti okudu dep. Katasın tavat. Birok adam duyat kılbaş gerek de. Kağızga жазып жибериш керек, ошол ката окуп койдуңуз, мындай кылдыңыз айтып коюш керек болот. Айтыш керек бардыгын. Бирок көчөгө чыгып алып, бала деген болбойт. Күйөөм менен жакшымын. Бирок кайнагам, кайным, кайненем койбойт, не кылсам болот. Сен күйөөгө тийгенсиң, кайнага, кайнеге тийген эмессиң. Унчукпа кой, эмне кылып кыла берсин алар. Алар сүйлөсүн унчукпа. Төркө кайненең сүйлөгөндө, төркө эле башыңы ийке бер ушинтип эле. Хоп эле дей бер. Эмне арзан, хоп арзан. Хоп майли, хоп майли, хоп майли. Хоп бир тыйынга турбайт да. Хоп кайнене де болду, сеники болот. Аял киши күйөөгө жагыш үчүн биринчи кайненеге жагыш керек болот да. Бир аялдар тамак кылып ойлойт да, мен күйөөмө жага берсем эле, тамак кылып бере берсем эле бактылуу болом. Бактылуу болбойсуң сен. Сен кайненеге жагышың керек. Кайненен чачын тарап беришиң керек. Байнага апарып жиши, тырмактарын алып бер, өзүң атиллериңен коюп жаса, кайненеден жасап киргизип бер, көйнөк алып бер, нават алып бер. Айтор, кайненеге кошомат кылсаң, кайненеге сен жагып калсаң, болду. Күйөөңүн калети кайненеде. Таң калам кээ бир келиндерге. Кайнене менен батышпайт, батышкысы келбейт, кошомат кылгысы келбейт. Эй, кошомат кылыш керек. Мектепте мугалимсиң, директорге кошомат кыласың. Иштен айдап жүрбесиң деп. Же молдого дарска барасың, дамлага кошомат кыласың, илим алып калайын деп. Акыр бу эриң го. Эриң менен жашаш үчүн кайненеге күнүгө кошомат кылыш керек. Эрте ысык мастабаларды кылып, куруттарды кылып берип туруш керек. Эне ичип алың, эне тараталың. Эне десең, энеңин жүрөгү жарылып кетет да. Илгери bir kayınne менен келин ит бышык болуп калыптыр. Анан келин айтыптыр, менин аяштам аптекачы эле. Барып уу алып, şu кайненени уулап өлтүрөйүн. Анан айышта жаман абалда калдым. Кайненем, күйөөм жакшы өзү. Күйөөм жакшы адам. Şu кайненем жаман батып жатпай койдум мен. Şu кайненеми өлтүрөйүн деп атам, мага уу бериң деди. Ana aptekacı kağızda uğdan salıp berip mınday kılıp durup ber dagı kızım mına uş uğ dedi. Apar kaynenene ber dedi. Bирок kaynenen uğunu bugün işi ölüp kalsa eldin bari senden gümön kılat dagı seni yaman kılat dedi. Oşoga men uğunu sana men 6 aylık kılıp berdim. Akırı günüge salıp koyuveririz bu tablikadan kaynenen 6 ayda ölet dedi. Bирок sen adamda senden gümön kılbaş üçün kayneneni jakşıma menegin. Gün ertemen ısı çaylardı ve taritka suculu cay namazdan salıp bir kiyimlerin uçtanları tigip ber koşamat kılıp elder bu kelin kayınesi menin 5 eken dep aytsın. Ana kayınnen ölgöndü elder senden kümön kılbasın dedi. Hop dedi mi sayasat da şunda politika uşunda oluş gerek da.
Ana ошо күнүгө тамакка бирден таблетка кошуп коет, күнүгө кошомат кылат, тырмактарын алып берет, массаж кылып берет, чачтарын өрүп берет, кынага коюп берет, оспону балчайтып коюп берет, бияка апарат, базарга апарат. Ошентип олтуруп 3 ай болгондо караса, кайыненеси жакшы айыл экен да көрсөчү. Эне бала болуп кеттир да. Эне баладан дагы подружкадай болуп кеттир да. Анан бир күн карап отуруп, кайыненеси жок болсо, жашоо кандай болот? Акылына келбей калыптыр да. Шундай алтын кайыненем бар экен деп, анан бир күн барып айышта. Şu кайыненем өлгөшүн каалап калдым. Эми кайыненем жана уусун кайтара турган дары бериң депти. Эмне болду? Кайыненеме жакшы мамиле кылсам, мен жаман экен, кайыненем жакшы экен, жакшы эле катын экен. Апаман жакын болуп кетти мага. Кызым деди. Ошону билип, мен сага витамин бергем деди. Кайыненеңе витамин бергем, D витамин. Bu vitamin aytır, bir de S vitamin aytır, bir vitamin bergem dedi. Kayınnem ölbeyt inşallah. Gördün mü? Şundan mamile kılsan bardı oruna kele veret dedi. O şunun için kelinlere aytan apteka çayıştan arka var, uap gelip kayınnelerine bergile. Bala bağıp algan bala enesine kettarganda namahram bolot. Misal üçün Ayşe Hanım dettomdan barıp bir balanı bağıp aldı. Bala mahram çoğun bolğonda jetkende balagатка namahram bolup kalat. Oşon üçün bala bagып algan ayal, oşo bala 2,5 yaşka çıkkanга çeyin moldo gelip surap alış gerek. Moldeke bala bagып aldım. Uşul bala kantip özüme mahram bolup kalat dese molda aytat, senin bir tuğan singdiň barby deyt. Bar dese, oşol bir tuğan singdiňe bir emiz, jok degende bir tamçı emsin, oşol singdiňin balası olup kal, sen bir tuğan tayaja olup kalasın, sen mahram bolup kalasın dep jolun taap beret. Eger antip emizbese bul mahram boydan kalıp keter. Je çoğoyganda özüňiň başka kızıň bolsa, kızıňy bir dag üylep durup, oşo menen bir tuğan küýe bala bolsa, bir tuğan küýe bala dagı mahram bolat. Ayunun mayın därilike isse bolat bu. Ayunun mayı aram. Egerde ayun atkanda medvet ayu. Ayun atkanda bismillah Allahu akbar de puh dep atsaň, ayunun mayın alıp alsaň, ayunun may aram boydan tura beret, birok najas emes, any süýköp beresin. Butuňa süýköp turup orus namaz oksaň bola beret. Birok ayunu başka ele bir orus mergen çatıp alsa bismillah yok, ayunu mayın butka süýköp turgan bolsa namaz okanda arçyp tazalap juw okuş gerek bolat. Birinci mesele, ikinci mesele, içkenge bolboyt. Birok başka dary tappay kalsan, başka dary jok bolup, tawuptar oşol ayunun ayıktın mayı oşol dary bolat dep aytsa, tecrübe bolgon bolsa, anda içse bolat. Başka dary jok bolsa. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Uraniler gelişti. Jüdöp kalgan, oğurup kalgan, ayttılar jüdöp kalıpsınlar, töv akkanga barsaňar, töv var, tövünün sütünü, tövünün zarasyny koşup içkile bargıla dedi. Jakşı bolup ketişdi. Anken başka dary jok ele. Zara aram najas bolat. Birok darurat tubihul mahzurat. Zarul bolup kalganda mahsurga ruhsat berilet dagı, oşol aram nerse dary bolat. Birok çoçkonun denesi boyu mayı hiç ota daryge bolboy turmatdy bir toğam. Çoçkodan başka ruhsat berilet degen söz bar. Saat kaldı oşontsa. Tuğandarım. Buyakta köptөгөн kagazlar var eken, bulardy men şu Musaga hadiya kılam. Bir gün gelip özüňörüň balaňa jogap beret inşallah. Anan jolowçunun joldogusy jakşı, jolda bolbosa üýdögüsü jakşı. İmamlar bereyim. Mınake, karamaka sizge mınake. Bu batkendik bolup ketken de şoga buyaka beret mınake. Emi urmatly bir tuğandar, kattyrak aytyp koysam geçiresizler. Anan sizler ugup jürgen maseleni hilafyny aytyp koysam aga da geçiresizler. Anken hakikat aytılış gerek bardygy baribir. Bir adamdın köňüli dep hakikat aytpay koýganga bolboýt da. Oşon üçin azır bu aýyl hökümetden gelgen adamy süýlegenden murda Hasan Hacı Dambıldabız bir dua kılıp berse, anan giyin oşo elige dagı balaga da dua kılat. Hasan Hacım bir dua kılıp beriňiz. Muna şu mikrofonu koluňuzga alıňız. Barakaly mübarek günleriňiz menen bizge mınake dua kılıp beriňiz. Amin. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووافقنا الى الحق والى الطريق المستقيم. Allah'ım uşul uluk gündörü, uluk ayda, dualar kabul oturgan ayda aytılgan meselelerdi Hudaý Taalam kabul kılıp, bunu uşul aytılgan meselelerge amal kılууңарды barınyga Hudaý nasip kılgay. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala tuğra yoluna salsın, tuğra yolundan başka tuğra emes yolga adaştırmasın sizlerdi.
Құдай Таала мына ушу сиздердин Катыран айында мына жакшы аалымдар чыгып келген. Мына бүгүнлер зыяратына алып келдик молда Абдулла Дамулланын. Мына ушундай дамыллардын аягы үзүлбөстөн, учу үзүлбөстөн уланып турсын. Мына өзүңөрдүн балдары бар, Абдуали, мына Муса жана башка балдар бар. Құдай Таала булардын да өмүрлөрүнө берекет, илимдерине берекет берсин. Амин. Ушул сиздердин урматыңыздар деп мынакы канчалаган аалымдар бар ушул жерде, улуг жай деп мына миңдеген километрден келген мына устазыбыз Чубак ажында өмүрүнө Кудай Таала берекет берип, узак өмүр берип, ошо берилген өмүрдө динге кызмат кылып өтсүн, Кудайым насип кылсын. Жаман көздөрдөн, назардан Кудайым өз сактасын. Кудай Таала ушул жерде кол жазып отурган баарыңыздардын кылган кесип иштериңиздерге адалдыгы берекет берсин, арам жолдон алыс кылсын Кудай Таала. Урук тукумуңардан ушундай дамыллардай чоң Абу Ханифадай чоң аалымдар чыккан болсун. Кудай Таала берекелүү жерлерден кылсын. Туткан орозоңорду кабыл кылсын. Мусулмандарга, момундарга Рамазанда берилүүчү сооптордон сиздерге да берип, кыяматта ошо берилген сооптордун берекеси менен бейиште Кудайым сүйүндүргөн болсун. Ушул жерде ушу дамылда ушундай бир жамааттан бир дуа алып бериң деген суроо жооптор бар экен. Аллахым барын көрүп билип турат. Кудай Таала ошондой кандай тилек дуа кылгандар болсо, Аллахым ушулардын тилектерин кабыл кылган болсун. Баласы жок, кызы жокторго болсо, перзент сурагандар болсо, Аллах Таала ошолорго перзент берсин. Ооруп аткандар болсо, Кудай Таала аларга шифа берсин. Ажырашып бир бириге албай жүргөндөр болсо, Кудайым ушуларга ынтымак берип, биригип, ынтымак болуп жашасын. Кудай Таала тилегиңиздерди кабыл кылсын. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Damla başında aytıp ketdi go, sajda kılıp koygula dep jana korksun aytıp ketdi. Sajda kılıp koysunlar bular. Her biriňe sajda kılıp koygula. Sajda kılıp koygula. Unutma sajda kılıp koygula.